Бар болуңуздар, урматтуу көрүшмандар, силердин алдыңар мен Алмаз Тажыбай, саясат талдоочу. Бүгүнкү биздин темабыз, нуктабыз болсо коронавирус боюнча, ошо бул чынбы, чын эмеспи, же ошонун ишенбестүүлүк себептери боюнча сүйлөшмөкмүз. Эми алып келгенде баарыңар эле билесиңер, дүйнө жүзүндө азыр ушул маалга чейин 193 мамлекеттер болсо, 213 мамлекеттерде жабыркалап ошо коронавирус, ковид таркалып кеткен. 380 миңден ашык адамдар каза тартты коронавирустун айынан. Анан 6 миллион дүйнө жүзүндө адамдар ошо ооруга, инфекцияга, коронавирус инфекциясына душар болду. Эми ошонун баары болсо дагы кандай бир калың элдин арасында биздин эле эмес, дүйнө жүзүндө эле ишенбестиктердин баары пайда болуп атат. Эми ошо барбы жокпу дегенде кичине алып кетсек, илгертен бери эле бул саламаттык сактоо негизи эле илим посттордун арасында бактерияга каршы вирусология деген илимдер бар. Вирус илгертен бери, замандан бери эле болуп келген. Ар кандай биз билебиз, дүйнө жүзүндө чымчыктардын грипптери, сасык тумоолору деп, SARS деп дагы чыккан, ошол эле Кытайда ошондой эле болуп эле келатат. Дүйнө жүзүндө эпидемия болуп, керек болсо Африкада Эбола деген вирустар болот. Бирок дүйнө жүзүндө кандай бир карама кыршык өзүнүн сунуштарын берилген. Биз билебиз, саламаттык сактоо, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар. Ошонун арасында дагы ар бир мамлекеттерде акча бөлүнүп турат, ар бир мамлекеттерде ошонун арасында кандай бир иштерди алып келген. Эми ушу айтып кеткен коронавирус аябай коркунучтуу пайда келтирди. Анткени менен буга мутациясы аябай күчтүү болот экен. Кандай бир ага дарылары жок, же болбосо вакцина. Эми вакцинаны алып келсек, бул келечекте 1 жыл мөөнөт керек вакцинага. Анан вакцинаны табыш үчүн 5-6 он чакты мамлекеттер өздөрүнүн арасында 32 лабораторияларда, же болбосо биохимиялык ошондой бир лабораторияларда, компанияларда вакцина чыгарып жатат. Бирок аны ал 1 жылдан кийин, мындай айтканда, эң аз убакыт өткөндө пайда болушу мүмкүн. Бирок ошонун ишеничи жок. Коронавирус акырындан элди жанагы айтып кеткенде өлүмгө же экономика жактан дагы жабыркоого алып келип атат. Анткени биз билебиз, ушу коронавирустан баштап экономика кризистери башталды. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эми ушуну карасак, экономика жактан да жабыркалагандан көп социалдык абалда. Эгерде мисалы Кыргыз Республикасында 22%, мындай айтканда, мындай жабыркалаган адамдар жумушсуз же болбосо социалдык жактан болсо, азыр коронавирус болгондо бул 3 эсе өсүп 60%га чейин жетиши мүмкүн, мындай жетишпестигине. Ошон үчүн экономика иштеш үчүн, же кандай бир алдыга жылыш үчүн ушу коронавирус көп элдин арасында, мына бизде карантин бүтсө дагы эл ишенбестик туудуруп атат. Эми бунун себептери эмне? Негизи жанагы айтып кеткендей эле, тарыхта биз билебиз, 1918 жылы испанка деген сасык тумоо болгон. Ошондо миллиондон адамдар дагы жабырк тарткан. Анда биз билебиз, ошо бактерияга каршы мындай антибиотикпи же кандай бир дарылар жок болчу. Эми бизде ошондой болгондо дагы бул аябай вирус мутация болуп, кандай бир ушундай жабыркалап кеткен аябай күчтүү болуп атат. Эми элдин арасында кандай бир бул конспирологиялык теориялар болуп атат. Бул кандай бир ар кандай ушак маалымат деп дагы койсок болот, фейктер болуп атат, алдам. Дүйнөдө 1000ден жакын интернетте сайттар бар. Анын баары эле жана фейк деп коебуз, алдап элдерди кандай бир өздөрүнүн ишенбестиктер пайда туудуруу үчүн
болуп атышат. Эми ошонун арасында мисалы интернетте 5G мисалы Кытайлардын антеннасынан ошондон дагы ооруп атат деп ушундай дагы көп бир шылтоолор болуп өзгөчө социалдык тармактарда пайда болуп атат. Чындык эмес деген дагы бул дүйнөлүк мындай айтканда атайын бийликтер атайын ушулардын баары коронавирус кылып элдерди жоготуш үчүн деп дагы ар кандай теориялардын баары ушак катары таркап кетип атат. Ошон үчүн элдин арасында ишенбестик. Айтып кетем, дагы бунун баарын себептери дүйнө жүзүндө маалыматтык согуш болуп атат. Кандай бир чоң мамлекеттер бири-бирине ишенбей, ошо күнөөлөп, мындай карасак дүйнө жүзүндө ошо Америка Кошмо Штаты Кытайга каршы, Кытай болсо ошо эле өзүнүн аброюн чөктүрбөй, ошо эле Батыш Европага же болбосо ошо эле Америкага каршылык кылып, анын ортосунда дагы башка мамлекеттер же бул тарабына же экинчи тарабына кошулуп кандай маалыматтык согуш болуп атат. Эми ал түшүнүктүү, ар бир мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзүш керек. Өз мамлекетинин мындай караганда гегемониялык өйдө саясий топтордо пайда болушуна аракеттенет. Эми ошонун баары туудуруп атканда бирок элдер акырын четинен жанагындай ишенбестик болуп, мындан дагы жуктуруу, мындай аябай коркунучтуу жуктуруу коронавируска баш ийбей, ошондой кандай бир карантиндерге баш ийбей, талаада арабызда жүрөт, жанагындай санитардык нормаларды сактабаганда кандай бир дагы ошолордун баары эмнеден туудурат? Дагы бир эң негизги себеби бул элдин сабатсыздыгы. Мисалы илимге ишенбегендик, элибиздин арасында рационалдык ой жүгүртпөгөндүктөн, сынчыл ойлом жоктугундан. Анткени биз болсо эмоцияга, психологиялык эмоцияга бездирип кетебиз, бирок жана логика, ошо илим посттордун ошондой биздин саламат сактоо кесиптештер айтып аткандар менен ошого ишенбей, тобокелчиликтер кылганы менен бирок ошондой караганда биз мына Кыргыз Республикасынын адамдар күнүгө жана жаман статистикага алып келип атат. Негизи ошонун баарын алып келип атканда эле мына жакындарыбыздын арабыздан дагы өлүмгө дуушар болуп атат. Мисалы менин деле үй бүлөбүздөн кудаларыбыздын арасында када тартты ошо коронавирустан, бирок Москвада ошо процесске деле ошолордун арасында ишенбейбиз деген же болбосо мен жалгыз эле коопсуздук менен кармап атам, бирок мага эч ким 42 жаштагы биздин тууганыбыз мындай мен эч оорубаган жигит мына эми үй бүлөсү менен коштошуп көз жумду коронавирустан. 5 күн кандай бир дене табыты температурасы жогорулап, анан ошо 2-3 күн ичпей эле больницага алып барганда каза тартып кетти да. Демек, ошо өзүбүздүн жакындарыбыз ошону өзүбүз көргөндөн баштап, бирок ошого дагы мындай кандай казыр болсо көбүнчөсү мындай адамды жашыруун койгондо, батыраак жашыруун койгондо дагы ошо элдер топтолуп биз көрүп атабыз. Биздин дагы массалык маалымат каражаттарда көрүп атат. Канча эл, калын элдер ошо акыркы дүйнө салганда акыркы жолуна узатабыз деп барганда дагы ошо физикалык дистанцияны сактабаганды көрүп атабыз. Деги эле саясатчылар дагы ошого бизге түрткү берип атат жана себептерин. Эми алып кетсек, көп мамлекеттердин ичинде ошондой башында дагы бул вирустун 2 түрү бар экен. Ошо биз мындай жааматтык иммунитет пайда болуш керек экен. Ал үчүн 65% эл ошо ооруга жуктуруш керек экен, анан жанагындай иммунитет пайда болот экен деген дагы бир ошо мамлекеттер болду. Биз билебиз, бул Америка Кошмо Штаты, Улуу Британия, Швеция жана башка мамлекеттер ошо менен башталган. Кийин айла жок кандай бир жана карантинге өзгөчө кырдаал же өзгөчө абалдарды киргизилген, ишенбестиктен пайда туудурупчу. Бирок негизги статистика боюнча ошо жанагы коронавируска каршы дары пайда
вакциналар пайда болгонго чейин ошондой. Бирок биз билебиз, ошол эле Швецияда 1,5 миңден наот болушту коронавирустан мындай эркин жүргөндөн. Бирок биз жанагындай өзгөчө абал киргизген физикалык дистанцияны сакталган мамлекеттер, мисалы Финляндия болсо 300 тегерегинде эле көз жумушту, же болбосо кээ бир мамлекеттер 500 тегерегинде эле. Бирок ошо Швецияны карап көргөндө алар жанагы 65%га жетишмей экен. Бирок тилекке каршы ошо мамлекеттерде жана 1,5 миң статистика көбөйүп кетти, өлүп калгандардын ошо коронавирустун артынанчы. Бирок экономикаларын кандай бир сактап калса дагы көбүнчөсү ушу кары адамдарды өлүмгө алып кетет экен. Эмне үчүн жанагы Европаларды ошондой көп дуушар болсо, алар деле жанагындай биздей болуп, бир туугандарына барышып, майрамдашып, көчө жойлошуп, санитардык нормаларды сактабагандан. Бирок ошонун баары биздин урматтаган улууларга аябай таасир берет экен. Ошо негизи 70 жаш, 50 жаштан ашкандардын баары жабыркаланат экен. Эми ошондой мамлекеттердин баары кийин кайта жанагындай абалдарды киргизип, ошо саламат сактоо берген сунуштарын, мындай айтканда рекомендацияларын сактоо иретинен жүрүш керекпиз. Эми азыр карасак, дүйнө жүзүндөгү ошо ишенбестиктердин мамлекеттердин арасында карасак, жанагындай ар кандай социалдык тармакта ишенбестик, мисалы дарылар дагы пайда болуп калды. Мисалы чеснок менен же арак ичкиле деп. Эми арак ичкенде бу кайта иммунитетти басымдайт. Андан дагы көп оорушу мүмкүн. Же тамеки чегүүлөр, же жана башка оорулар бар. Ошон үчүн ден соолукту сакташ керекпиз. Социалдык абалда, социалдык тармактарда кандай бир өзүбүздүк физикалык адамдар менен көп жака мындай жолукпай өзүбүздүн ден соолуктарыбызды караш керек. Анткени мен дүйнө жүзүнүн саламат сактоодагы айтып атышат, бул биринчисин өттүк. Мисалы Кыргыз Республика өзгөчө абалдарды чыгып кеттик, бирок экинчиси баскычы жана үчүнчү баскычы дагы болушу мүмкүн. Ошондо дагы ошого биз даяр болуш керекпиз. Анан жанагындай социалдык тармакта күнүгө ошо WhatsApp болобу, же жанагы башка интернет булактардан келген фейктер көп. Ошонун баарын ишенип, анан ошонун арасынан дагы бизге ошо өкмөткө мындай кандай бир ишенбестик кылып, каршы кылышып, ошо тармактар жөн эле ушундай ушак катары жалган немелердин баарын чыгарып атышат. Буга дагы ишенбеш керек. Анткени мен элдин жанагындай айтып аткан ушуну маалымат туура берейин деп мен кандай бир өзүнүн атуулук ыктыяр менен сизге кайрылып атабыз. Эми Кыргыз Республикасы ошо статистиканы караганда элибизден 1%га чейин ашпаптыр. Ошо ооруга өлүм коронавирус менен ошо 17 адамдарда наат болушту. Бирок ошого карабай буга кимдин кандай ыраазычылыгы айтыш керек. Биринчи медицина кызматкерлерге чоң рахмат. Булар аябай титандык жумуш кылышты. Ошо менен эле бирге биздин чегарачыларга, биздин милиционерлерибизге, биздин өзгөчө кырдаал кызматкерлерине, дегили кандай жаман жакшы айыл өкмөтүбүздүн, бийликте өкмөттөрдүн кызматкерлерине рахмат айтыш керекпиз. Ошол менен дагы биз билебиз, көп ошо эле биздин милиция кызматкерлери ошол жактан ошо коронавирус менен күрөшүп аткандар, күнү түнү күрөшүп аткандардын баары ооруп дагы калышты. Керек болсо ошо биздин врачтар дагы кандай бир мындай эрдик кылышып, ошо өлүм дагы болуп атат, учуруп атат. Эми ошону башыбызга келмейинче, өзүбүздүкү болмоюнча кандай бир ишенбестик туудуруп атат да. Мен ошо чакырып кетет элем биздин калай калктарды, элибизди көп ошондой фейктерге, маалыматтарга себептерин айтып кетти. Эмне үчүн болот? Бул психологиялык жактан. Бул биз жанагы ар бир күнү берип аткан биздин улуттук штабта болуп аткан маалыматтар бергенде ошону ишениш керекпиз. Негизи эле аны ошо коронавирустун өзгөчө 70
мындай айтканда градус пайда болгондо жоголот. Негизи эле жанагы дагы бир айтып атпайбы, ошо биз 36 градус ысык болгондо да бул дагы жардам бербейт экен, бул токтотот экен убактылуу. Бирок бул ошо коронавирус COVID-19 деп айтылган, бул эч өлбөйт экен, аябай мутация болот экен. Бир суткадан кийин кандай бир ошо жерде турса анан жоголот экен да. Ошон үчүн биз кандай силер менен чакыруу болгон ошондой көп бир суроолордун баары туудурат экен, урматтуу көрөрмандар. Эми дагы ошо коронавирустун мындай себептери ошону кандай абалга кетирет? Мына мисалы азыр эмдөө Кыргыз Республикасында жыл сайын ошо дүйнөлүк жардамдар менен бизде эмдөөлөр жүргүзөт. Ошо сасык тумоого. Эми сасык тумоого дагы ошо эмдөөгө дагы элдер каршы болушат. Ошо дин жактан дагы ишенишпейт. Түшүнүп атабыз, бирок эгерде биз ошо эмдөө кылбасак кандай бир мындай алдына алуу, ошо коронавируска иммунитет болуп, эгерде жанагы сасык тумоо менен анан жана коронавирус келсе, анда аябай начар болуп, бат эле жанагындай наот болгонго көп адамдар учурашы мүмкүн. Ошон үчүн күзүндө башталганда ошо эле сасык тумоого элдин кандай бир каражаттары таап, ошого баарыбыз деген сасык тумоого каршы эмдөөлөрдү өтүш керекпиз. Болгон эмдөөлөр анткени мен бул алдын алат, иммунитетти күчтүү мына ошо вируска SARS-19 деп атабыз, ошого каршы кандай бир каршылык берет да, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошон үчүн биз баарыбыз бир колдон мындай ынтымак кармап, ошого айтып аткан биздин доктор врачтарга ишенип, эгерде ушундай жок болсо дагы кандай бир тойлорго, кандай бир көп адамдар жолуккан жерлерге баргандан дагы сактансак. Мына айтып атабыз 31-чи эмесинде кандай бир биз ушу баарыбыз мусулманга ишенгендер дагы айт деп дагы атабыз. Бирок ошогон дагы болсо дагы сактап, керек болсо колдон болсо дагы ошо жерге барбастык кылып, мындай аяр иш кылсак, бирибиз анткени мен эгерде кандай бир жакындарыбызды ушу ооруга жуктуруп алсак, бул түбөлүккө жоопкерчилик болот. Анан дагы бир нерсе, мына мен оорубаймын, бирок башкалар ооруп атат, кантип эле менде оору жок. Демек, ушу коронавирус жок деген ушу дүйнө жүзүндө дагы бир термин пайда болду, урматтуу көрүшмандар. Буну болсо COVID-идиот же COVID же коронавирус жиндилер деп дагы ошондой терминдер пайда болду дүйнө жүзүндө. Эми чын эле бул жана башында айтып кеткендей, рационалдык ой жүгүртпөгөндүктөн, официалдуу маалыматтарга, саламат сактоого ишенбеген, илимге ишенбегендердин баары сабатсыздыктан ушундай ойлор туудуруу болушу мүмкүн. Эми дагы бир ошого дагы жооп кетейин. Мен деле ошо биздин врачтар, докторлор айтып аткан, вирусологдор айтып аткандардын сөздөрүн дагы кайталап кетем. Анткени мен ар бир адам өзгөчө, өзүнүн иммунитетине караша. Кээ бир мисалы балдар же иммунитети жакшы адамдар, күчтүү адамдар оңой эле өтүп кетет. Аны байкабай деле кетиши мүмкүн. Бирок ар бир адам ошондой 5 кол тең эле эмес дегендей, ошо ар бир адам кээ бирөө жанагындай ооруйт экен. Бирок ошонун баарын текшериш үчүн жана тесттер болуш керек. Бирок биз билебиз, биздин өлкөбүздө абал кандай начар. Ошо тесттерди дүйнө жүзүнөн жардамга сурап, эптеп, ошого кандай бир чектүүлөргө, кандай шектүүлөргө келип текшерип аттык да. Керек болсо ошол эле Түштүк Кореяда ошо акчалар бар экен, бай мамлекеттер мындай масштабтуу түрүндө элине калын жана тесттерди өткөрүш үчүн ошолордо дагы кандай бир сактанып калышыптыр. Биз бирок абалыбыз, акчабыз жетишпейт. Биз мына гуманитардык жактан араң карызга батып атабыз. Мисалы, мында караганда 500 миллиондой биз кредиттерди алдык. Анын ичинен 17% дагы мында гуманитардык жардам, бирок ошого караганда да ушуну биз билебиз, биз бай мамлекет эмес, биздин өзүбүз кандай
нефть, газ, мунай заттарыбыз жок. Ошондуктан же болбосо кандай бир өкмөтүбүз да баарыбыз билебиз кандай абалда экономика аябай начар, ошонун баарына жетишпейбиз. Демек, ошону эң биринчиси сактап калганыбыз, жанагы айтып атабыз, өз убагында ошо карантиндерди киргизип, мына карасак, бизде эң башталышында сырттан келген ошо коронавирустун баарын таркап кетти. Кыргызда өзүнчө ноокат менен сузакта, бирок билебиз, ошо жергиликтүү бийликтер катуу чараларды көргөзүп, ошолорду ийгиликтүү кадыр аякта өзгөчө кырдаал же абалдарды жок кылып базарлар ачылып атат. Демек, ошолор күрөшүп, ошону мындай ыңктеп аябай угуп чараларды көргөзгөн үчүн. Эгерде биз табылсак, мына Талашта дагы кандай бир ошондой аябай башында эле келгенде кандай бир коррупция жок, кайта кетирүү эле өздөрүн эч кимди киргизбей жабып калдык. Эми карасак, бир карама каршылык ушундай маалыматтар болуп атат. Түштүктө аябай элдин тыкыз бири-бирине жайгашкан элдин арасында жанагындай сузак менен ноокатта коронавирусту жеңип чыкты. Бирок эми Нарын областын карасак, эл алыс турган жерлерде жанагындай сабатсыздыкчылык менен, кайбирен мамиле менен кандай бир ошо оору, жугуштуу оору, аябай катуу оорулар таркап кетишти да. Демек, дагы бир кайрылат элем ошо бийликтерге, жергиликтүү бийликтер булар менен мындай тамаша болбош керек. Ошо коронавирус бул аябай ушул замандагы коркунуч. Бир жагынан бул адамдардын өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Экинчи жагы, ошондой болгондо жана өзгөчө кырдаал, абалдар, карантиндер киргизгенде экономикабыз токтоп калат. Экономика токтоп калганда жанагындай элдер ачарчылыкка барышы мүмкүн. Ошо бийликке, биз билебиз, бийликке деле анча деле ишеним жок, бирок ошондон дагы аябай ишенимдик болуп, башаламандар дагы башталып кетиши мүмкүн. Социалдык абалдактанчы. Ошон үчүн эң бир биз сакташ үчүн баягы акча каражат жок болгондо өзүбүздү биз маданиятыбызга, салтыбызга алып келиш керекпиз. Физикалык дистанцияны кармаш керекпиз. Жанагындай эле айтып кеткендей эле өзүбүздү санитардык нормалар менен эреже кылып, ар бир үй бүлөбүздө кандай бир жөн эле масканы кийип алып, анан оозубузду ачып коюп жүргөн калп эле, аны дагы чын эле накта туура жолдордо кандай бир биз өзүбүздү сактап, абалыбызды сактап жүрүш керек. Эми мына караганда азыр көп суроолор келип атат. Көп элдер ушу ишенбейт экен. Ар кандай сөздөрдү биякта интернеттерде жазып атат. Кээ бирөө ишенбей жаткандардын көбүнчөсү бийликке аферисттер, бул мына жазып атса чоңдордун бул саясаты вируска, бул Кудай билет деп. Эми Кудай билгени менен ишенебиз, бирок бул илимге дагы ишениш керекпиз. Ошол жерде жазылган. Кудайга эле шылталап коюп, бирок өзүбүздүн Кудайга шылтабай, Кудай буйрусун, анан Кудай өзүбүз жанагындай санитардык нормаларды урматтуу телегөрүүчүлөр сакташ керекпиз. Көп мени жазып атышат, мына ошо башка мамлекеттердеги, Орусияларда дагы негизи жанагы айтып кеткендей, дагы бир мына социалдык тармактарларда айтып жүрүшөт. Биз Орусиядан 3 күн ичинде бизге жанагындай маалымат, баяндоо жазып берди, справка дегенчи. Бизде коронавирус жок, бизде деген маалымат 3 күн ичинде сиздерге жазып бербейт. Ал үчүн текшерүү үчүн 14 күн керек. ПЦР деп коет, ошонун ичинде сакталып, анан кийин обсерваторияларды өтүп, ошону так мындай ишенбестик кылып, кандай бир ошо социалдык тармакка жанагындай өзүңөрдүн нааразычылыгыңарды айтпай эле койсо, биз мындай деп баарыбыз биригип, жаманбы жакшыбы ошо өкмөт сунуштаган, өкмөт берген мыйзамдарды так аткарыш керекпиз. Эгерде эң башчылык кылып, кандай бир жанагындай өзүбүздүн ден соолугубузга кайбир мамиле кылсак, анда Кыргыз Республикасынын келечеги жок. Анткени биздин келечегибиз балдар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ошон үчүн
кандай бир өзүбүздү сактоо иреттерибиз менен дагы бир жолу айтып кетем. Дүйнө жүзүндө көп кандай бир фейктер бар. Ошо фейктерге ишенбегиле. Ошо официалдуу маалымат күнүгө берип атат. Ошолорго суроо бергиле. Эгерде социалдык жактан кандай бир бизнес дагы айтып атпайбызбы, бир жагы бизнести иштетпей койсок, анда элдин социалдык начарлап кетиши мүмкүн. Мындай айтканда тамак аштар жетпей калышы мүмкүн. Мындан дагы жаман, эгерде адамдар тамак аш жакшы пайда тамактанбаса, андан дагы иммунитет начарлап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир жагы экономика жылыш керек, бирок жанагы биз айтып аткан эрежелерибизди урматтуу телекөрүүчүлөр так сакташ керекпиз. Өзүбүздүн ишмерлигибизди башташ керек, бирок колдон келсе үйдөн чыкпай, жанагындай санитардык норма, колубузду жууп, ошо мындай айтканда көп жанагындай ушактарга ишенбей, дагы көбүнчө ошо социалдык тармактарда айтып атышат, эми бутту жууш керек экен, мутация болуп, ушундай шылдың кандай бир керек болсо бут эмес, баарыбызды 5 маал эмес 10 маал дарат алыш керекпиз, эгерде керек болсо ден соолук. Ошондой тарбияга алып, ошондой биздин Кыргыз башка өлкөлөрдөн өзгөчө кандай бир өзүбүзгө баарыбыз угуп бир ынтымактуу болсок, анда жеңебиз да анан кийинки өзүбүздүн мамлекетибизди алдыга жылып көп кыйынчылыктарды жеңгенге дагы ошондой ынтымак берет. Мындай айтканда Кудай дейбизби, бизге бир чоң бир текшерүү берип атат. Ушу эл катары сакталып калабызбы кыргыз элин, же болбосо өзүбүздүн шалакайыбыздан, сабатсыздыгыбыздан, ишенбестиликтен, ар кандай жана ушак фейктерден, социалдык тармактардан өзгөчө ошого ишенип алып эле анан жамандап эле жүрө беребизби? Менин ден соолугум кыйын деп мен айтып атам, дагы бир жолу айтам. Биздин ошо жакыныбыздагы ишенбей, мага жукпайт, мен өмүрүмдө ооруган эмесмин, мен мына иштеп атам, эч ким жок, жалгыз эле ишенип атам деген деп ушу бир ай өтпөй каза тартты. Ошо миграцияда жүрүп Москвада дагы бир жолу айтат элем, чакыруу менен абайлайлы, бирибизди сактайлы. Дагы бир жолу айтып кетейин, ошо биздин жаманбы жакшыбы өкмөттөгү бийлигибизди ошо коронавируска каршы болуп аткан жумуштарын колдош керекпиз. Кандай бир жаман болсо да ошо эле милиция кызматкерлерибизди ар бир жерден дөбөт коюп текшерип аткандарын ооба биз сынгалы, бирок ошого карабай дагы кандай бир мыйзамды бузбай баш ийиш керекпиз. Келечек үчүн баш ийиш керекпиз, жаман болсо дагы. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетем, биздин ошо медицина кызматкерлерге дагы бир жолу рахмат, милиция кызматкерлерге, өзгөчө абал кызматкерлерге, чек арачыларга, дегиле бийликтеги жергиликтүү бийликтердин башчыларына, ошого биздин волонтерлорубузга, түшүнгөн элибизге дагы ушуну дагы таркатып суранып кетет элем. Анткени мен биз келечек үчүн жашаш керекпиз. Эгерде биз баштабасак, анда эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Дагы биз билет элек, ошо экинчи, үчүнчү баскычтагы келиши мүмкүн. Ошого биз даяр болуш керекпиз. Демек, биз ошого маданият болуш керек. Маданиятыбыздын арабыздан жана санитардык норманы сакташ керекпиз. Биздин саламаттык сактоо министрлиги берген сунуштар менен. Экинчиден, ошону биз өзүбүздүн балыктарыбызга, жана айтып атпайбы, балыктарга киргизип, кыргыз элинин балыктарын бир мындай ошо фейктерге ишенбеген балыктар болуш керек. Официалдуу маалыматтарды угуш керекпиз. Эгерде кандай бир жанагындай суроолор калп эле ушак кетиргенден дагы алыс болойлу, урматтуу. Анын баары мындай айтканда да динге дагы айтып коюшат го, ушак кетирсек бул чоң күнөө деп. Ошон үчүн ошонун баарын элге ынтымакка чакырып коет элем, урматтуу күйөрмандар, урматтуу биздин көрүшмандар. Сиздерге эми кааларым, мен ошо менен бир ынтымакта болойлу, бирге чогуу күрөшөйлү. Бул чоң мындай согуш, атамекендик согуштан дагы чоң бир ушуну атамекен согуштай биздин ата бабалар согушкандай бир тартип, мыйзамды мындай баарыбыз бир катуу кармасак,
ошондо жеңебиз. Урматтуу телекөрүүчү, дагы бир жолу чакырат элем. Анан баарыңарга ден соолук, ар бир күнү ден соолук мында кайбирен кандай бир кол шилтеп койгула, бул дагы бир коркунуч, чакырып кетет элем. Эми ушу менен жакшы калыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен болгон мен Алмаз Тажыбай, саясат талдоочу.